60 Асан Акунов 6 жылдан бери ишкерлик кылат. Анын шаар ичинде чакан дүкөнү бар. Бир жумадан бери ККМ аппаратынын жаңы үлгүсү менен иштеп жатат. Негизги артыкчылыгы отчеттуулук жана ачык айкын бизнес жүргүзүүгө ыңгайлуу деген пикирде. В Первомайском районе нам выдали онлайн ККМ. Мен бул аппаратты салык кызматынан бекер алгам. Иштетип жатканыбызга бир жумадай болду. Төлөм кабыл алуу, кардарларды тейлөөгө абдан ыңгайлуу экен. Бардык маалыматтар онлайн режимде салык кызматына түшүп турат. Эң башкысы биз таза жана ачык иштегендиктен отчет берүүбүзгө дагы өтө ыңгайлуу. После ставки открывается, Бир катар себептерден улам кассалык аппараттарды өз алдынча сатып ала албаган ишкерлер ККМ бекер алса болот. Мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге пост терминалы жана кассалык чек принтери менен жаңы муундагы 10 000 гибриддик контролдук кассалык машиналарды таркатууда. открытие кассы, вы открываете e-кассу приложение. Чакан ишкер Дамира Рыскулова салык кызматынын 1-май райондук бөлүмүнөн ККМ аппаратын акысыз алды. Буга чейин гибриддик контролдук кассалык машина колдончу эмес. Эми азда болсо өлкөнүн өнүгүшүнө өз салымын кошом деген ойдо. Вообще государство из чего состоит, да, из налогов. Мен буга чейин ККМ аппараттын колдончу эмесмин, өзүм пенсионермин. Мына жакында эле пенсиябызды көтөргөнүнө абдан сүйүндүм. Аны дагы мамлекет дал ушул салыктын эсебинен көтөрүп жатат да. Мындан улам мен дагы казынага өз салымымды кошоюн деп чечтим. Кайсы гана өлкө болбосун, салыктын эсебинен алдыга жылат да. ККМ аппаратын алуу үчүн салык төлөөчү экономикалык иш жүргүзгөн жери боюнча аймактык салык органына арыз бериши керек. Салык жолжоболорун фискалдаштыруунун алкагында ошонун ичинде бул ККМ онлайн дагы бар. Булардын бардыгы оң таасирин берип жатат. Мисалы үчүн айта кетсем, былтыр 2021-жылдын 10 айында ушу 1-май району салык кызматы тарабынан жалпысынан 4 миллиард 56 миллион сом салык жыйналган. Быйыл болсо, мына 2022-жылдын 10 айында биз 6 миллиард 151 миллион сом чогулттук да. Же болбосо 2 миллиард 95 миллион сомго көбүрөөк салык чогулттук. Өсүү ыргагы 151,6%. Бүгүнкү күндө ККМди 54 миңден ашык ишкер колдонууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.